Элге үлгү болуш керек. Камчыбек Ташиев Сузактын акимине кантиэл көтөрттүрдү. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абаддагы Таймураз спорт комплексине барып, Сузак районунун акимин сындан өткөрдү. Атайын кызматтын башчысы алгач өзү штанга көтөрүп, андан соң аким Баратбек Сыдыкназаровго кантиэл көтөрттүргөн. Ошондой эле Ташиев ага бел ооруп жүрөт дегенине карабай, пресста жасатып, аким алгач өзү элге үлгү болушу керектигин айткан. Ал соңунда акимди тамашага алып, курсакты кетириш керектигин айткан. Сыдыкназаров бул пресс деп кутулган. Булак супер кежи. Жалал-Абадда суусун саткан жайда газ баллон жарылып, бир кыз каза тапты. Бүгүн 13 июлда саат 10:00 чамасында Жалал-Абад шаарында суусун саткан жайда газ баллон жарылып, бир адам каза болду. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынан билдирди. Маалыматка караганда маркум 20-25 жаштагы Азият улутундагы кыз. Анын жансыз денеси моргко өткөрүлүп берилди. Газ баллондун жарылуусунан дагы 5 адам жаракат алганы маалымдалды. Учурда кырсыктын жабыркагандардын баары дарыгерлердин көзөмөлүндө. Орусия WhatsApp'ка тыюу салууну карап жатат. Орусияда WhatsApp колдонуучулары мессенджердин ишинин жайлаганын байкашкан. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка караганда Мамлекеттик дума Орусиянын айрым аймактарында WhatsApp мессенджеринин ишинин атайлап басаңдатылганын ырастады. WhatsApp'та жайлатуу сыяктуу технологиялык чаралар колдонулуп жатат. Ал эми кийинки кадам бөгөт коюу болушу мүмкүн. Азырынча мындай чечим кабыл алына элек деген депутат жана Мамлекеттик думанын маалымат саясаты боюнча комитетинин мүчөсү Антон Немкен. Ал кошумчалагандай, WhatsApp жетекчилигине экстремисттик акцияларга катышуу чакырыктарынын жайылышын токтотуу боюнча бир нече жолу талаптар жөнөтүлгөн, бирок эч кандай жооп келген эмес. Белгилей кетсек, WhatsApp мессенджери Мета компаниясына таандык. Анын ишмердүүлүгү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Украинада согуш башталгандан кийин орус бийлиги тарабынан экстремисттик деп табылып, тыюу салынган. WhatsApp Орусияда популярдуу интернет платформалардын арасында 4-чү орунду ээлеп, орусиялык Яндекс, Google жана YouTube'дан кийин турат. 5 жана 6 орундарды ВКонтакте жана Telegram платформалары ээледи. Ирандын жаңы президенти Россия баалуу стратегиялык өнөктөш бойдон каларын айтты. Россия Ирандын баалуу стратегиялык өнөктөшү жана ынак коңшусу. Тегеран ортодогу кызматташууну бекемдей берет. Бул тууралуу өлкөнүн жаңы шайланган президенти Масуд Пезешкиан билдиргенин РИА Новости жазды. Эскерте кетсек, Иранда шайлоонун 2-чи айланпасы 5 июлда өткөн. Андан соң өлкө БШКсы реформатор Масуд Пезешкиан атааңдашы Саид Жалилиден озуп, жеңишке жеткенин расмий жарыялаган. Пезешкиан жаңы дүйнөгө кайрылуум деп аталган макаласында Россия менен БРИКС шку ээп уюмдарынын алкагында кызматташууга өзгөчө көңүл бурарын белгилеген. Россия президенти Владимир Путин 8 июлда Масуд Пезешкиан менен телефондон сүйлөшүп куттуктаган. Жаңы шайланган өлкө башчы баарлашуу маалында Казанда октябрь айында өтө турган БРИКС саммитинин алкагында жалпы келишимге кол коюуга даярдыгын билдиргени маалым болду. Булак Спутник эжи. Министрлик шылуундар жөлөк пул жөнүндө жалган маалымат таратканын эскертти. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жөлөк пул көтөрүлүп 25 000 сомго жеткени тууралуу социалдык тармактарда жалган маалымат тарап жатканын билдирди. Мындан улам жарандарга кайрылып, фейктерге ишенбөөгө, интернеттеги шылуундарга алданып калбоого чакырды. Сураныч: жогорулатылган жөлөк пул тууралуу шилтемени ачпаңыздар. Бул фейк маалымат. Ошентип шылуундар сиздин эсептериңизге, жеке маалыматыңызга кирүүгө аракет кылышы мүмкүн.
Министрликтин бардык маалыматтары расмий сайтка, соц тармактардагы баракчаларына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгат. Кыргызстанда соңку учурда интернетте шылуундук кылган, телефон чалып алдагандар, кибер кылмыштуулук көбөйгөнү айтылып жатат. Тиешелүү мамлекеттик органдар, банктар, интернет колдонуучулар, жарандар сак болушу керектигин, шектүү шилтемелерди ачпай, күмөндүү телефон чалууларга ишенбөө зарылдыгын эскертет. Булак Азаттык.